Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар. 2 күндөн берки жогорку кеңештеги чырдан улам мен түз эфирден сиздерге кайрылгым келди. Урматтуу кыргыз элим, кыргыз эли айкөл эл, Манастын урпактары айкөл, адилеттүү, калыс эл деп түшүнчүмүн. Бирок 2 күндөн берки соцсеттерде бири-бирине кайым кайтыш, жолусу бири-бирине болгон бир жала жабыштар менен улам мен бүгүнкү өзүмдүн кыргыз элимдин бир аз болсо дагы өзүнүн калыстык, адилеттүүлүк жолдон тайып бараткандай сезип калдым. Урматтуу кыргыз элим, кыргыз менен кыргыз урушуп жатса, мыйыгынан кытмырланып күлүп, кол чаап, сүйүнүп отургандар да болуп атат. Кыргыз менен кыргыз айтышып жатса, кой, сенде дагы күнөө, экөөңөр эл үчүн күрөшүп жатасыңар деп айткан аксакалдарыбыз дагы жаштарыбыз да чыкпады. Урматтуу кыргыз элим, эзелтен тарыхыбызда урушкан 2 баатырды эр чекишпей, бекишпейт деп жараштырып, бири-бирине ынандырып, ортодо адилеттүү, калыс адамдар болчу эле. Бирок 2 күндөн берки соцсеттерде кээ бир жерлерде жаштар чогулуп, Мадымаров сен жамансың десе, кээ бир жерде аксакалдарыбыз чыгып, Ташиев сен оозуңду жап деген сөздөрдү айтып жатат. 2 тарапка бөлүнүп алып, бири-бирин кайрап, дагы бул уруштарды күчөткөнү жол ачып жатат деп түшүнөм. Ошондуктан келиңиздер, адилеттүүлүк, калыстыкка кайталы. Адахам Кимсанбаевич дагы 30 жылдан бери эл үчүн күрөшүп келаткан саясий ишмер. Камчыбек Кыдыршаевич дагы андан кем калбастан ал дагы эл үчүн, Кыргызстан үчүн иштеп келаткан инсан. Мына ошол 2 эр азаматыбызды чырдаштырып коюп, күлүп отуруп, же болбосо 2 тарапка бөлүнүп алып, бири-бири менен уруштун кажети жок. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиздер эл үчүн иштеп келген Кыргыздын бел тутар уулдарсыздар. Сиздер жогорку кеңеште бири-бириңерге кайым кайтыш айтышпастан, бири-бириңерди кечиришип жарашыңыздар. Бүгүн Кыргызстан бычактын кырында турган мезгил. Бүгүн Кыргызстанды сактап калуу сиздердей уулдардын колунан келет. Капталыбызда душманыбыз даяр. Капталыбыздагы душманыбыздан дагы өткөн душман, ички душмандарыбыз дагы бар. Ошондуктан келиңиздер, кол кармашып, эл алдына чыгып, бири-бириңерди кечиришкиле. Силер бири-бириңерди кечиришип, бир жолду тандап, эл үчүн иштешиңер керек. Эл үчүн бири-бириңерди кечиришиңер керек. Мына ошондо силер чыныгы элдин уулу болосуң. Мен сиздердин ийниңиздер катары акыл айткым келбейт. Бирок бири-бириңерди кечиришиңерди каалайм. Эл тагдыры эл бел туткан уулдарымда. Урматтуу кыргыз элим, 2 жаат болуп бөлүнүп, 2 жигитибизди бири-бирине кайраштырып отурган ордуна келиңиздер, калыс сөзүңүздөрдү айтып, адилеттүү болуңуздар. Урматтуу жаштар, чогулуп алып,
bir саясатчыны колдоп, bir саясатчыны жамандап чогулбаңыздар. Урматтуу аксакалдар, улуумун, сиздер дагы bir тараптуу болуп, бирөөнү мактап, бирөөнү жамандабаңыздар. Биз бүгүн бирге турган, ынтымактуу эл боло турган кезибиз. Мен бул сөздөрдү айтпашым керек эле. Бүгүн Кыргызстан кылычтын кырында турган кез. Бүгүн Кыргызстанды сактап калуу элдин колунда. Жана эл ишенген биздин агаларыбыздын колунда. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, президент катары, сиз Кыргызстандын президенти катары биримдикке алып келүүңүздү суранам. Биз ынтымактуу эл болгондо гана мамлекеттин келечеги болот. Туура, балким мен да ката кетип сүйлөп жаткандыр. Бирок жан дүйнөмдө мамлекеттин келечегин түптөө, мамлекеттин келечегин сактап калуу мен жан дүйнөмдөгү ниетим. Эки агама айтарым, Камчыбек Кыдыршаевич, Адахем Кингсанбаевич. Сиздер жарашып, кечиришип, эл алдына чыгып, экөөңүздар кол кармашып, бир туунун алдында мамлекет үчүн, эл үчүн бириккиле. Мен ушуну айтам. Мени туура түшүнөсүңүздөр деп ишенем. Рахмат.